Бул Нарын районуна караштуу Эмгектала айылы. Быйыл аба ырайы кургакчыл болуп, мал тоодон жылдагыдан эрте түштү. Бирок түшүм жыйналып бүтө элек. Ошондуктан дыйкандарды түшүккө салып, мал чабыла элек эгиндерге да кирип кетүүдө. Комбайн жок. Алыс жактан келебиз. Тянь-Шань районунун ушул Нарын областынын эң түпкү айылы эле бизбиз. Аккудук айылы техникага көп жетпейт бул. Райондун центринен 75-80 км алыс турабыз. Техникага көп келбейт бияк. Анан жасында элдер айдап бүткөндөн эң аягында кичинекей кедейлерибиз айдайбыз да. Анан эгин жакшыраак пишпей калат деп айынан бир кичинекей азыркы жардамдарга чоң рахмат ошентип. Эгин бышканда кантип чаптырабыз келип калып, Өнүгүү партиясы дейт, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевга чоң рахмат. Айылдыктардын айтымында жергиликтүү бийлик элдин эмес, өкмөттүн жерин жартылуу айдап берүүгө чама-чаркы жетпей жатат. Ушул тапта деле канча аянттар жыйналбай жатат. 370 гектардан эгин айдалган. Мунун ичинен буудайыбыз да бар, арпабыз да бар. Азыркы бышык мал учурунда ушу техникага кичине кыйналганыбыз учур болуп, азыр эми Өнүгүү партиясынын комбайндары келип, биздин коңшу Куртка, Тоголок молду айыл өкмөттөрүнүн иштеп жатканына байланыштуу биз да келип, ушулардан кийин бизге кирип бериңиздер деп өтүнөбүз деп суранып келгенбиз. Абалды түшүнгөн Өнүгүү прогресс партиясынын Нарындагы өкүлчүлүгү ооруп жыйноо иштери үчүн Ош областынан комбайн алып келип, азыр иш кызуу жүрүп жаткан учур. Ушул тапта 3 комбайнчы Нарын, Актала райондарында дыйкандардын колун узартып, кол кабыш кылышууда. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы деген айылдыктар узун кезекке туруп үмүт артышууда. Партиянын жардамы менен 1 гектар жерде айдоо күйүүчү майын кошкондо 3000 сомдон айланууда. Бул дыйкандардын чөнтөгүнө туура келет дешет жергиликтүү эл. Сен айыл өкмөтү, сен аким, сен губернатор деген бул жерде эч кандай сөз жок. Баары бирдей бизге. Бирок эми ушул жерде бир өкүнүчтүү нерсе бар да эми. Мисалы, акимчиликпи, обл администрациябы бүт баары телефон менен иштегенге көнүп ашканда, ошо креслосун бирөө уурдап кетчү деп болуп эле. Телефон чалып, биздин айылга жардам берип койбойсузбу, бизге минтип койбойсузбу деп. Ал креслосу эч ким ал чуркап иштебесе, зачем ал губернатор, аким деген аттар болот атпайбы? Комбайндын айдоочусу Хаким мырза биринчи жолу Нарынга келди. Айдалбай калган бош жерлер көп экендигин белгилейт. Комбайн айдагандан тышкары жер иштеткен дыйкан жергиликтүү элге мол түшүм алуунун сырлары менен бөлүшүп кетти. Элдери аябай жакшы экен. Мамиласы, немеси баардыгы жакшы. Биякта комбайн жетишпей, мал жайлоодон эрте түшүп, мал баягы эгинди талап атат. Анан азыркы 3 комбайн алып келип, ушул Ош областынын Өзгөн районунан 3 жаңы комбайн долбоор түзүп ушул через казарманы келди. Эгер совет мезгилинде ар бир айылда 15тен комбайн болсо, азыр 1-2ден комбайн кездешсе жакшы. Алар дагы жедеп эскирип бүтүп бат-баттан бузулат. Ал эми Өнүгүү прогресстин техникалары жаңы, түшүм жыйноо сапаты да жогору дешет адистер. Сонун эле болду. Мурун болсо эски тракторлор менен жүрчүбүз. Келип жаңы эле келип баштасаң бирдеме сынат, кайра кетебиз, кайра келебиз. Элге да кыйын болчу, бизге да кыйын болчу. Мына эми азыр сонун эле болуп калдык. Жылда болсо ушул кардын астында калыпчу, мал таланчу. Быйыл мына 10 күн, 15 күнгө эрте чабылып, ооруп бүтүп калдык. Өнүгүү партиясынын менен биргеликте Айбек Сарбашев ушул техникаларды алып келип, элге ушундай кызматын көрсөтүп атат. Айбекке чоң рахмат. Актала районунда чөп чабуу боюнча көйгөй жок. 2 жыл мурун МТС ачылып, 4 трактор айдап себүү, ооруп жыйноо шаймандары менен алынган. Күз күрөш дегенде азыркы кезде Өнүгүүнүн тракторлору чөп жыйнап, пресстөө иштерин аткарып элди сүйүндүрүүдө.